Рахмат, Айда Камчыбековна, урматтуу коллегалар, урматтуу өкмөттүн өкүлү. Эки маселеге көңүл бөлүп кетейин деп атам. Ушул биринчи маселе бул жол эрежесин бузгандардын айып пулу боюнча. Бул маселени мен көтөрдүм эле буга чейин, 1-2 ай мурун. Андан бери өкмөт айтып атат, бирок жылыш жок болуп атат. Ошол айып пулдардын көлөмү боюнча бүгүнкү күндө эми салыштырмалуу, албетте эми бул мыйзамды учурунда биз өзүбүз кабыл алганбыз, бирок эмоцияга берилип, ошол кездеги көп жол кырсыктар, жалпы жол эрежесин бузгандардын саны көбөйүп келген. Бүгүн болсо ошол салынып аткан айып пулдардын көлөмү действительно көбүрөөк болуп атат да. Салыштырмалуу көп ошол штрафтардын көпчүлүгү 3000 сомдун тегерегинде боло турган болсо, мына бүгүн прожиточный минимум 5000 сомго жетпейт. Бүгүн көп кишилер ошондой социалдык жардам алышат. Анын арасында пенсионерлер бар, анын арасында бюджетниктер бар. Орто айлык бүгүнкү күндө, мисалы үчүн Бишкек шаарда 14-15 сомдун тегерегинде. Мына ушуларга действительно кыйын болуп атат да, оорураак болуп атат. Ошол менен бирге бүгүнкү күндө мен ойлойм, тартипке түшүп калдык. Жалпы шаар боюнча автоунаа айдагандар баары тең сезип калды. Эми мына азыр угуп атабыз, өкмөт ушул экинчи фазасын тендер өткөзүп, ошол безопасность городунун экинчи фазасы иштей турган болуп атат. Ал иштей турган болсо дагы кошумча бир топ жол кесилиштери кирет. Штрафтардын саны көбөйөт. Ошого байланыштуу мен өкмөткө дагы жолу кайрылат элем, мыкчамыраак сунуш киргизип, ушул көлөмүн асайтуу боюнча. Мен ойлойм, таасир берет. Ар бир айдоочу үчүн, автоунаа айдоочу үчүн жанагындай штрафтарды все-таки оорураак болуп калып атат. Ошого көңүл бөлүп коеюн деп атам.